Ысык көлдө 2 бала сууга чөгүп каза болду деп билдирет өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен. Жети Үгүз районунун аймагындагы Липенко айылынын тушунда көлгө 2 бала чөгүп кетти деген маалымат түшкөн. Кырсык катталган жээкке Каракол шаарынын өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 5 суучу куткаруучу, Жети Үгүз райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнөн 2 куткаруучу тартылып, көлгө чөгүп кеткен 2 баланын сөгүү болжол менен 18-20 чамаларында таап, милиция кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп беришти. Каза болгондордун бири 14, бири 19 жашта, экөө тең Жети Үгүз районунун Ырдык айылынын тургундары болгон. Ысык көл облустук милициясы Сарой айылындагы пансионаттын пляжында болгон мушташ эмнеден келип чыкканы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда, жергиликтөрдүн бири пансионатта конок сыйлап жаткан, коноктордун бири көлгө жакын жерге барып заара ушаткан. Муну көргөн коопсуздук кызматынын өкүлү эскертүү берген. Бирок тараптар айтышка кетип, мушташканга чейин барышкан. 29-июнда жергиликтүү тургундар менен Радуга пансионатынын коопсуздук кызматкерлеринин ортосунда жаңжал чыккан видео социалдык тармактарга тараган. Саат 12:50 Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө окуя тууралуу маалымат түшкөн. Ал каттоого алынып, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жана милициянын ыкчам бөлүмү барган. Мушташкан жана ага аралашкан 18 адам райондук милицияга жеткирилген. Жалал Абад шаарында массалык уулануу катталып, 22 адам ооруканага жаткырылды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, бир бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Уулангандардын айтымында алар шаурма жеген. Учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери эпидемиологиялык иликтөө иштерин жүргүзүүдө. 29-июнда президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын Халк Маслахаты Милли кеңешинин төрагасы Курбангулу Бердимухаметов телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз-түркмөн кызматташтыгын мындан ары кеңейтүү, эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү, ошондой эле пландалган эки тараптуу багыттагы визиттердин графиктери боюнча пикир алмашуу болду. Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына байланышкан маселелерге өзгөчө көңүл бурулду. Сүйлөшүү учурунда Садыр Жапаров Курбангулу Бердимухаметовду 65 жаш мааракеси менен куттуктап, Түркмөнстандын учурдагы жетишкендиктери Курбангулу Бердимухаметовдун ысымы менен үзгүлтүксүз байланышканын белгиледи. Анын талыкпаган эмгеги жана мекенчилдиги Түркмөнстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү менен өлкөнүн эл аралык аренадагы чоң жетишкендиктерине жол ачканын белгиледи. Бүгүн 30-июнда президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин жыйынына катышат. Бул тууралуу 29-июнда парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Бүгүн депутаттар 7-чи чакырылыштагы 1-чи сессиянын жыйынтыктоочу жыйынын өткөрүшөт. 2022-жылы Кумтөр алтын кенинен 17,3 тонна алтын казуу пландалууда. Бул тууралуу Улуттук көчмөндөр мурасы улуттук компаниясынын президенти Теңиз Бүлтүрүк жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында, өткөн жылы Кумтөрдөн 14 тоннадан ашык алтын казылган. Бүлтүрүк көрүлгөн чаралардан кийин карьердеги жаракат токтоп калганын белгиледи. Карьердин бул участкагында иштер кайрадан жанданды. Россияга киргизилген санкцияларга байланыштуу логистика жагынан кыйынчылыктар бар, ошондуктан башка өлкөлөрдөн материалдарды жеткирүү боюнча чараларды көрүп жатабыз, деди ал. 2022-жылдагы Курманайт майрамы 9-июлда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 30-июнь Зулхидж айынын 1-күнү болгондуктан 8-июль Арапа күнү, ал эми 9-июль Курманайт майрамы. Курманайт орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыр Курманайт 20-июлда майрамдалган. Европа биримдигинин өкүлдөрү Люксембургда климатты коргоо жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алды. Ага ылайык Европа өлкөлөрүндө 2035-жылдан баштап күйүүчү май менен жүргөн жаңы автоунаалар сатылбайт. Климаттык фонд түзүлүп, көмүр кычкыл газын азайтууда, авиация менен кеме жолдорунда дагы чектөөлөр болот. Абанын булгоо салыгы транспорттун күйүүчү майынын баасына жана жылуулук баасы үчүн дагы салынат. Салыкка байланыштуу аз камсыз болгондорду жана чакан ишканаларды колдоо үчүн бюджети $59 миллион түзгөн социалдык климаттык фонд түзүлөт. Евросоюз 2030-жылга чейин көмүр кычкыл газын 50% азайтуу, 2050-жылы таптакыр көмүр кычкыл газынан арылууну пландап жатат. Европа биримдигинин климат саясаты боюнча вице-президенти Франс Тиммерманс климаттык кризистин кесепеттери айкын болуп калганын белгилеп, экологиялык чараларды кечиктирүү мүмкүн эмес экенин билдирди.